Саламатсыздарбы, урматтуу адабият сүйүүчүлөр. Сиздер үчүн айтылуу калемгер Тынычбек Мамбеталиевдин «Бузулган үй» чыгармасын сунуштайбыз. Түндүгүң түшпөсүн, ылайым, ордолуу очогуң болгон үйүң эч качан бузулбасын. Адам деп айтам, бузулган үй көрсөм, деп автордун сөзү менен башталган чыгарма ыр саптарында тизмектелет. Үй турат үңүрөйүп үстү түшкөн, коңулдап коломтосу урап бүткөн. Ок тийген, шыбактары бүткүбүлүп, апамдын жашоосунан күдөрүскөн. Көргөндө жүрөк муздайт анын түрүн, уккандай күңгүрөнгөн арбак үнүн. Кутучкан ушул муздак коломтодо, ишенбейм, жашап адам көргөн күнүн. Үңүлдөп босогону үйлөйт шамал, кут качып үй байкуштан кеткен амал. Калбаптыр аңгыраган бул боштукта, бир буюм үй бүлөнү эске салар. Жарака шыбы түшүп жарылуудан, кандуу күн элесинен арылуудан. Күңгүрөйт түнө бою бузулган үй, алаксып кур үмүткө багынуудан. Кара түн кара кепин жамынганда, жарык күн караңгыга багынганда. Үшкүрүп дастан айтат бузулган үй, чыдабай тагдырына таарынганда. Сыр бербей улутунат күйүп бышып, көкүрөк бугу чыгып улам кызып. Эмесе кулак төшөп биз догалы, дастанды муңга толгон ичтен сызып. Койнумда бир үй бүлө жашады эле, ордолуу очогум деп атады эле. Түптөгөн пайдубалым ошол үй бүлө, жашоомдун эң алгачкы башат эле. Бактылуу сонун өмүр сүрүшчү эле, ар дайым жарык маанай жүрүшчү эле. Айрыкча той тамаша боло калса, маңдайы жарылганча күлүшчү эле. Аларды мен койнума катчу элем, жылуулап табым менен бакчу элем. Турмуштун ачуу таттуу аргылдаамын билгизбей дайым бирге татчу элем. Ошентип койнум толо базар эле, кужулдап моокумуңду жазар эле. Тоюнуп топук кылып кечкиргенде, тынчуктап колтугумда жатар эле. Сырдалган сыр бешиги туруучу эле, үй бүлө акыл насаат куруучу эле. Ийменип жаш келини атасына, ыйба кылып сыр кесени сунуучу эле. Наристе кыткылыктап күлүүчү эле, сүйүнүп дубалыма туруучу эле. Эзилген эбедени жаш эненин өзгөчө көңүлүмдү буруучу эле. Үй ээси кызматынан кайтар эле, перзентин жөлөгүм деп айтар эле. Наристе жытын тою эскеген соң, ошондо чарчабасын байкар эле. Чал кемпир бул жалганда ыраазы эле, шол учур көктөм өмүр жазы эле. Бактылуубуз уул келин турганда деп, алардын таасын койгон баасы эле. Ойдо жок бир түн баарын жексен кылды, кантейин үрөйү чат айтсам чынды. Душмандар кой сойгондой бирден мууздап, мөмөлө шагы ийилген шагым сынды. Ордолуу уюткумдан ажырадым, жардырды төбөм түшүп, аңгырадым. Күйүтүм ичке батпай эстегенде, каңырыгым түтөдү, каңырыгым. Төрүмө тийди октор таамай аткан, калсын кайда сенин о жараткан. Чачырап дубалыма адам каны, ошол күн болду менен күнүм баткан. Жарадар кылып алар кемпир чалды, кынынан бычак сууруп мууздап салды. Чулунган уулунун жүрөгүнө бир сөөкүр ок коротпой канжар малды. Келинди айбаналар келекелеп, наристе жулунса да апа келеп, жасоого абийир кеткен мүдөөлөрүн кетишти караңгыга тез жетелеп. Наристе апа келеп чыркырады, бир айбан бери кел деп кыркырады. Тийгенде ийри бычак мойнуна, кызылган жая берип шыркырады. Жулунуп байкуш келин кайра кирди, перзенттин мууздалганын эми билди.
апчууга жулунганда айбан бетин ооргундак кара кушка даана тийди. Коюнум канжыттанды бир заматта, канкорлор чыгып кетти ошол тапта. Ордолу үй болгон айладамды кайталап айта бердим: атпа, атпа. Өлүктөр көп күн жатты, эч ким албай. Калганбы, калабызда киши калбай. Томсором төбөм түшүп өңрөйүп, чамам жок жашырууга аярман ай. Каргалар тереземден учуп келип, төрүмдү, босогомду бүтүн тинтип, көздөрүн үй бүлөмдүн чокулашат, мен анда каргай берем мына минтип. Көздө эмес кара ташты чокусаңчы, капаста өмүр бою отурсаңчы, адамдын күзгүсү мал көз конучун саргайып темир тордо соолусаңчы. Үргүлөйм жылдыз толгон кай бир түнү, угулат үй бүлөмдүн тааныш үнү. Тартылат көз алдыма бүгүнкүдөй, алардын тирөөсүндөй жүргөн күнү. Үй ээси чатырымды аштап атат, аялы дубалымды актап атат. Бөтөнчө жылуу ушул биздин үй деп, чал кемпир абдан мени мактап атат. Наристе кыткылыктап күлүп атат, апасы ак бетинен сүйүп атат. Байлык толгон төрүмө Кудай Таалам анан сайын ырыскыны үйүп атат. Селт этем, шыбым түшүп кулайт тамчы. Не жаздым, о жараткан деги айтчы. Тагдырым татаалданып барган сайын, келечек эмне үчүн үйрөт камчы. Не себеп адамды адам өлтүргөнү, дегирсип байлыгына көптүргөнү. Не себеп адам өзү адам туруп, дөөгөрсүп бирин бири чөктүргөнү. Не себеп кызуулукка сөктүргөнү. Не анда кээде адам жөн жүргөнү. Не себеп акылга карк адам деген себепсиз канды суудай төктүргөнү. Не себеп о Кудай ай, биле албаймын, акылдуу адам десе тиле албаймын. Ал мындай, тигил мындай деген менен өзүмдүн дилиме да кире албаймын. Сагынам санаасы жок күндү эстеп, өткөрөм убакытты эптеп-септеп. Ырысым чачылганда чыдай албай, өкүнөм мен өзүмдү өзүм жектеп. Сагынам жашоо берген үйдүн ээсин, кайсы үй өзү ээсин жаман десин. Тилерим о дүйнөгө барганда да ылайым бейишинин ашын жесин. Сагынам үйдүн куту келинимди, чынында кут экени жетегимбе? Кудайым калыс болсо алып берер кан ичкич канкорлорду кууп кегимди. Сагынам чал кемпирди үй ырысын, кайсы эл кадырлабайт өз карысын. Өтсө да жалган аттуу бул дүйнөдөн, экөө тең о дүйнөдөн бакыт тапсын. Сагынам бытыгый кол наристемди, корчойгон кичинекей өз үй ээмди. Жашырып кала албаган душмандардан чатырым жулунганча муштайм мээмди. Сагынам кебес сунду анын колун, чиркин ай ал колу кандай сонун. Карайлайм кара көзүм кашайгансып, эсиме түшө калса анын чогун. Ордолуу очогумду жылуу кылган, бузулсам кышын кынап оңдоп турган. Сагынам койнумдагы үй бүлөмдү, эстесем көкүрөк батпай арман. Аярман душман деген соолуп калсын, ылайым жерге жексен болуп калсын. Кыргыны ушул болсо жырткычтардын тукуму бүт үзүлүп өлүп калсын. Болбосун мага окшогон таалайсыз үй, ар бир үй айтканымды көңүлгө түй. Ордолуу очогуңду жулуу кармап, үй куту, үй бүлөңдү абыдан сүй. Башталат босогодон атам экен, башаты мен болгонум жалган бекен. Тагдырың татаалданып минтип турса, үмүтсүз чиркин жашоо жаман экен. Дүйнөдө согушаттуу болбосо экен, жараткан тилегимди колдосо экен. Кан күйүп, кара кийип, аза күтүп, аттең ай, кырчын өмүр соолбосо экен. Ар бир үй айтканымды көңүлгө түй. Ордолуу очогуңду жулуу кармап, үй куту, үй бүлөңдү абыдан сүй. Башталат босогодон атам экен, башаты мен болгонум жалган бекен. Тагдырың татаалданып минтип турса, үмүтсүз чиркин жашоо жаман экен. Дүйнөдө согушаттуу болбосо экен, жараткан тилегимди колдосо экен. Кан күйүп, кара кийип, аза күтүп, аттең ай, кырчын өмүр соолбосо экен.
Сарғайып, сары оруға болдым дуышар, буылығам көкірекке толып мұңзар. Қан құсқан өзүй білемеске түшсі, қуырылып, құным кетіп, заманамтар. Бақтысыз ұшыл күндер өтіп баштан, түйшіліп, көкірекке бұқ батпастан, арылып жеңілденіп алайын деп, түн бойы таң атқанша айтам дастан. Сіздер чебер қалемгер Тынышбек Мамбеталиевтен «Бұзылған үй» ыр саптарында тізілген шығармасын оқыңыздар. Оқыған Кипариса Сурахманова.